Ассаламу алейкум. Акыркы болуп аткан резонанс жараткан жаңылыктар боюнча өзүмдүн оюмду айтып бергим келди. Балким бир нече адам ушул теманы ушул багытта алып чыккысы келип аткандыр. Келип жатса керек. Ошолордун арасынан мен өзүмдүн жеке оюмду айтып берейин. Акыркы жаңылыктар боюнча карасак, аял кишилерге аябай мындай зордук зомбулуктар көбөйүп атпайбы? 20 жылдыкта өзүнүн жолдошу өлтүрүлгөн, жаш кызды зордоп өлтүргөн деген сыяктуу толтура жаңылыктар чыгып атат да. Ошол аябай актуалдуу болуп резонанс жараткан бул 20 жылдыгында күйөөсү тарабынан аябай кордук көрүлгөн Айзирек деген эжекебиз боюнча. Ошол боюнча айымдар аябай мындай бир тема көтөрүп чыгышты да. Эркектер зөөкүр болуп кеткен, баардык эркектер азыр жаман. Эркектин баары аялдарды корголот. Аял кишилер өзүңөрдүн укугуңарды коргогула, колдогула өзүңөрдү. Эркектерге вообще возможность бербегиле. Өзүңөр баардык нерсени көтөргүлө деген сыяктуу темалар чыгып атат да негизи. Чындыгында аял кишилердин кордук көргөнү көп болуп атат, бирок деген нерсе бар, баардыгы эмес. Бир эркек жаман болсо, 10 эркек жаман болсо, Кыргызстандын баардыгы жаман эмес. Себеби бизде деле ата бар, бизде деле ага эне, бизден кийин бала төрөлөт бизден. Биз антип жаман сөздөрдү айтып, жаман нерселерди айтсак, анда өзүбүзгө болгону эркектерден душман жаратып аткан болобуз да. Болгону өзүбүздүн укугубузду антип кыйкырбай деле, антип мындай эркектер жамансыңар деп жамандабай деле биз өзүбүздүн баалуулугубузду, өзүбүздүн үрп-адат, каада салттарыбыз менен, динибиз менен, өзүбүздүн жүрүш турушубуз менен эле баалуулугубуз жетип калат да. Анан антип баардыгын жаман деп, анан аял киши, эркек киши болуп мындай интернет тармагында аябай согушуп атышкан болот да, мындай согуш, информативный согуш деп коет. Маалымат согушу болуп атат да. Анан кийин кечээки ошол үчүн оюмду жыйынтыктайын. Ошол үчүн болушунча өзүбүздүн мыкты экенибизди, өзүбүздүн балуу экенибизди антип эркектерди жерге түшүрүү аркылуу эмес, өзүбүздүн билимибиз менен, өзүбүздүн илимибиз менен, өзүбүздүн жакшы тараптарыбыз менен көтөрүшүбүз керек. Бирөөнү түшүрүп, бирөөнү жамандап биз эч кандай аброй таба албайбыз. Ошол нерсени эске алабыз. Анан кийин экинчи кечээки жарты жалаңач, почти жалаңач эле экен, кинофестиваль боюнча бир кызыбыз, бир кыз вообще общий подиумга чыгыптыр да. Анан кийин ошону бирөөлөр эскертүү форматында чыкканда, биздин эле уктишкалар, могу оронгон, жакшы мен сыйлаган уктишкалар эле кечээ неме болгондо, Айзирек деген өлгөндө эмне үчүн эскертүү чыгарбайсыңар дагы бул жалаңач кызга чыгарасыңар? Эмне үчүн эркектер зомбулук кылып аял кишилерди кыйнап атканда чыгарбайсыңар да аял кишилерди сразу чыгарасыңар деген сыяктуу нерсе болот. Комментарийлерди окуп калдым да. Анан кийин негизи эскертүү ыймандууларга пайда дейт го. Эскерткен эскертүү ыймандууларга пайда берет дейт. Балким алар туура эмес кылып аткандыр. Жанакыларды чыгарбай аял кишини чыгарган. Бирок ошол эскертүү менен көпчүлүк адамдар кичине өзүнө келет да. Туурабы? Аял бузулса улут бузулат дейт да. Эркек бузулса үй бүлө бузулат. Аял бузулса улут бузулат дейт. Бул реально 100% туура. Хорошо, беркилердин жаман кылыктарын жаман көрө беребиз, бирок жанакы айтып аткан сындарын туура кабыл алышыбыз керек. Бул менин оюм. Эми биз өзүбүздүн кийимибиз менен, өзүбүздүн адеп ахлагыбыз менен, өзүбүздүн жакшы жактарыбыз менен гана башкаларга үлгү боло алабыз. Эгер андай жалаңач, андай мындай жаман нерселер чыккан болсо, адамдар, жаш балдар, бизден өсүп келе жаткан кичинекей поколение это норма деп кабыл алат дагы. Мээсине куят дагы ал нерселерди мындай жөнөкөй эле окуя катары кабыл алып, мээсине сиңип, кийин ошол нерсе бизден кийинки ылдыйкы поколенияга зыянын тийгизбесе экен. Если ошентип айтып чыккан адамдарга биз ушинтип негатив айтып, сен эмнеге беркини айтып чыкпадың да, муну айтып чыгып атасың деген сыяктуу жаман негатив жазган болсок, балким ал адам мындай постун өчүрүп коюшу мүмкүн, эскертүү бербей коюшу мүмкүн. Ошентип ал тема жабылат дагы, норма боюнча кала берет. Ошондой жарты жалаңач чыккан адамдарга биздин айыбыздан норма боюнча болуп калышын каалабасаңыздар, андайларды негатив жазбай, колдой албасаңыздар, только унчукпай өтүп кетсеңиздер болот. Анан аял чечинип чыкпаса деле, аял кыйкырып сүйлөбөсө деле, аял мен кыйынмын деп далилдебесе деле, ал нерсенин аялдын канчалык балуу экенин, аялдын канчалык барктуу экенин билген адам билет. Сөз ал нерсени кыйкырыксыз, эч кандай өзүбүздүн сөзүбүз менен вау деп айтып чыкпасак деле билген адам билип кызды сыйлай алат. Ошондуктан келгиле аялдар, өнүгөлү, өсөлү, окуйлу, көп нерсенин баркын билели, өзүбүздүн баалуулугубузду билели, аны өзүбүздүн тарбиябыз менен, өзүбүздүн билимибиз менен, баалуулугубуз менен адамдарга жеткирели. Уруш жаңжалсыз, кыйкырыксыз, чечиниле эле, жапжакшынакай тарбия менен.